Assalamu алейкум достор. Бүгін Стамбулдун Европа тарабындагы Кара деңиз тарапта Гарипче Румели Фенери деген кичинекей балык айыл бар. Балык ресторандары менен популярный болгон. Ошол жака келдим. Ошол жакты көргөзөм. Азыр М2 деген метро менен Хажы Османга келдик. Эң акыркы станция бул. Хажы Осман метронун эң акыркы остановкасы. Ушул жерге келип метродон чыккандан кийин могул жерден 150 автобуска отуруш керек. Мынакей могул барат. Гарипче ушул жерден башталат, мынакей 150 автобус келет бул жерге. Анан Румели Фенерине кетет дальше. Өтө кичинекей чакан айыл. Мынакей ушул жери центри. 3-4 магазин бар. Мына жерде бал, ар кандай айыл азыктарын сатат экен. Мынакей коон сатып атышат мына жерде. Мечити. Бул жер болсо баккал магазин. Мынакей бул жерден ресторандар бар, 3-4 балык. Негизи жуманын башка күндөрү эл көп деле болбойт. Дем алыш күндөрү эле бул жака элдер эс алган келишет. Свежий балык жешкени. Осман империясынын учурунан калган деревянный үйлөр экен, жыгачтан жасалган үйлөр. Мен мурунку жума келген болчумун, бирок шамал болуп аябай тарткан видеолорумдай өзүмө анча жаккан жок. Бул жума кайра келдим. Бүгүн сопсон шамал жок, деңиз да тынч. Бул жерде болсо 2 ресторан бар, чоң. Кара деңизди карап турат. Жээкте. Мынакей бул жак экинчиси. Гарипченин эң негизги достопримечательности бул момундай деревянный үйлөр экен. Могул жерде болсо мынакей үстүндө азыр эски чеп бар. Бирок азыр ал жак каралбай калган. Андан кийин жаңы достопримечательность бул 3-чү мост болот. Мынакей азыр мына үйдүн артынан барганда сонун болуп көрүнөт мост. Азыр ошол жака чыгам. Бул жакта болсо эски дагы бир чеп бар. Генуиттер тарабынан курулган экен 500 жыл мурун. Ал жака дагы кирип чыгам азыр. Могул ресторанның арты менен ушундай лестница менен чыксаңар болот бул жака. Мынакей момундай вид болуп Кара деңиз көрүнүп баштайт. Бул жака чыкканда 3-чү мост жака чыгасың. Үчүнчү мост. Түндөсү бул сонун болуп жанат, кыпкызыл болуп көрүнөт аябай. Бул 3-чү мост Босфордун үстүнөн курулган эң акыркы мост болуп эсептелет. Эң акыркы Мармарадан келип атканда Кара деңизге чыгышында курулган. Мынакей бул жак болсо Кара деңиз.
жыргап бирөө учуп жүрөт. Босфордун үстүнөн көрүп, сонун көрүнөт болуш керек Босфор. Стамбул асмандан. Дем алыш күндөрү эл аябай көп келет бияка. Сүрөткө түшүп кетишет келип. Мост болсо 2016-жылы курулуп бүтүп ачылган экен. Гарипченин үстүнөн көрүнүшү мынакей ушундай кичинекей эле чакан айыл. Мына машиналар турган жерде болсо дагы бир чеп бар. Анын асты өзүнчө бир мындай комнаталар менен. Азыр ал жака барып дагы видеосун тартып көргөзөм. Бул жак Кара деңиз. Берки чептин үстүндө болсо, бул жактан лестница бар. Ушул жер менен чыксаңар болот. Бул жак болсо кийинки чептин үстүнөн каршы тараптын көрүнүшү. Мынакей азыр могул жактан келдим мен. Мост, Босфор. Сүрөткө түшкөнү келген элдер. Мурунку жума келгенимде аябай шамал болчу, шум болуп, сүйлөгөн сөзүң угулбай. Видеолорум аябай начар чыгып калган экен. Бул жума кайра келдим. Бүгүн деңиз тынч, шамал дагы анча эмес, сонун погода. Бул жак болсо чептин ичине кириши. Караңгы. Эчтеке көрүнбөйт. Бул жер болсо чептин ичи. Мынакей элдер турган жер балкон. Кара деңизди карасаңар болот, көрсөңөр сонун болуп көрүнөт. 500 жыл мурун салынган чеп. Дагы эле өзүнүн күчүндө турат экен. Былтыры бул жерге кышында Курулуш Осман сериалында бир съемкага келгенлик. Мен оюмча ошондо тазалашкан окшойт ичине. Мурун ичине мусор толуп кеткен болчу. Ошол сериал тартылганда келгенибизде ичин тазалап койгон экен сонун кылып. Бул жак капкараңгы, бирок эчтеке көрүнбөйт. Өзүнчө комнаталар бар бул жакта. Мынакей элдер сүрөткө түшүп атат. Мына жерден күндүн нуру кирип турат экен. Каршы жак болсо Анадолу тарабы, Азия тарап. Бул жер болсо Гарипче деген жер. Азыр мен бул жакка барам. Румели Фенери деген жак ал жак. Гарипчеден кийинки остановка бул Румели Фенери, бул 150-чы автобустун эң акыркы остановкасы. Азыр болсо могул жердеги чепке барам. Настроениясы жокко. Ушундай айыл Румели Фенери. Жолдору мындай кичинекей болгон үчүн могул жерде кичинекей поворот бар. Пробка болуп калыптыр. Автобустун конечкасы уйлар пляжда эсеп атышат. Бул жак болсо маяк. 160 жыл мурун француздар салган экен, Кремль согушунда. Бул жак болсо жол чыгып барат чепке. Деңизиң болсо мынтип уйларың дагы пляжда эс алып калат экен. Анадолу Фенери. Маяк Кремль согушу эмес, Крым согушунда салган экен. Кремль согушунда салыптым. Румели Фенери.
чептин кириши азыр бирок жыгылайын эле деп калыптыр. Могу кириши аябай эскирип реставрация кылышат экенби билбейм. Момундай состоянияда азыр. Kendinize bakamıyorsunuz. Tuvaletini temizlemesi böyle yap. Бул жер болсо кириши ушул жерден башталат. Чептин ичи бул. Азыр кириши эле бир аз мындай урап түшөйүн деп аябай эскирип кетиптир, бирок могу деңизди жакты карап турган жагы жакшы эле сакталып турат. Бул жерде тез-тез съемкалар болуп турат. Мен билгенден акыркы жолу Уяныш Büyük Selçuklu деген жаңы түрк сериалынын bir эпизод ушул жерде тартылган. Могу жерде согуш болуп урушкан. Ake üstünden görünüşü. Olacak içi ondayken olacak da musur 2-3 komnatası var eкен, бул жактан чыгып кетесиң сыртына. Бул жерлердин негиздөөчүлөрү болуп, эң биринчи булар гректер болуп эсептелет экен. Андан кийин римдиктер, генуичтер, Византия империясы, андан кийин болсо Селжук, Осман империясы, азыр болсо Түркияга тиешелүү жерлер бул жерлер. Бул чептин бул жерге курулушунун себеби бул Кара деңизден Мармарага Босфордун кириши. Бул жер стратегический объект. Ошон үчүн ар дайым бул жерлер талаш болуп келген. Мынакей бул жерден Босфор башталат. Чоң-чоң танкерлер Кара деңизде күтүп турат. Босфордон өтүш үчүн өзүнүн очередин күтүп. Азыр бул жак болсо Босфор башталат. Бул жак болсо Босфордун кириши Мармарага чыгат. Мармара деңизи болсо Эгей деңизине чыгып, Эгей деңизи Жер ортолук деңизине чыгат. Жер ортолук деңизи болсо океанга чыгып кетет. Ошон үчүн бул жер аябай стратегический жер болгон, ар дайым талаш болуп келген. Бул жерде кечинде күн батканда закат аябай сонун болуп күн батат. Бирок могунун үстүндө басканда абайлап басыш керек. Себеби таштары аябай мындай билбейсиң кандай турганын, кээ бирлери кыймылдап турат. Чыгып кетсе жыгыласың. Мына элдер кальяндары менен келип жыргап отурушат эс алып.
бирөө дрон менен съемка кылып атат. Бүгүн погода сон, шамал жок. Бул жерге келгенде негизи погоданы карап келсеңер болот. Себеби шамал болсо аябай мындай суук болот. Келгенге не стоит. Буюрса, кийинки видеодо Сарыердин башка жерлерин көргөзөм. Көрүшкөнчө, мынакей свадебный съемка болуп атат.